Баткен шаарындагы 80-71 шайлоо участкасында эрте мененки 8-де шайлоо өнөктүгүн баштады. Бирок добуш берүү электрондук түрдө өткөрүлгөндүктөн техникалык кемчиликтер орун алып, шайлоочулардын өздүгүн аныктоочу компьютерлер убактысында иштебей калды. Мындан улам бул шайлоо участогунда добуш берүү 10 мүнөткө кечигип башталды. Өз убактысында башталды саат 8-де. 8-ге чейин, 7-ден 8-ге чейинки уюштуруу иштерин баарын өз ордунда баштадык. Ошо 8-ден где-то 10 өткөнгө чейинки компьютерлер иштебей жаткандыгы бул эмнеден келип чыкты? Бул техникалык ката болот. Өзү мынау эмеде дагы мынау АСО аппараттарын иштетүүдө пробнойда дагы кичине ошондой болуп атканчы. Бирок азыр 1-2 мүнөттөн ичинде кайра өзүнүн калыбына келип иштеп жатат азыр. Баткен шаарында жалпы 8 шайлоо участогунда баш мыйзамды өзгөртүү боюнча референдум жана жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жүрүп жатат. Шайлоого 7 саясий партия аттанып, шаардык кеңешке талапкерлерин коюшкан. Аймактык шайлоо комиссиясынын төрайымы Меринса Жапарованын билдирүүсү боюнча шайлоочулар активдүү катышууда. 11434 шайлоочунун ичинен 2245 шайлоочу катышты. Бул деген ушу жалпы шайлоочулардын санынын 20%-ин берет. Бул жакшы көрүнүш. Менимче кечки саат 8-ге чейин бир 50%-тен 60%-ке жакын болот деген ойдобуз. Бардык участкалык шайлоо комиссияларында, участкаларда элдер учурт менен турушат да. Активдүүлүгү жакшы. Базар баш кварталында ушу шайлоо участогуна өзүм кирип добуш бердим. Аябай жакшы, тынч. Бардык аппараттар иштеп атат. Жакшынакай шарттарды түзүп бериптир өкмөт. Өкмөткө рахмат. Ар ким өзүнүн каалаган партиясын шайлап, референдумду көрсөтүп шайлап атат. Жакшы, шайлоо эң жакшы өтүп атат. Ал эми Баткен районунун 10 айылында электр энергиясынын туруктуу берилбегендигинен, шайлоодо ыңгайсыздыктар жаралып жаткандыгын тургундар айтып чыгышты. Кошумча электр генераторлорунун жардамында шайлоо өнөктүгү үзгүлтүккө учураган эмес. Бирок свет өчүп жанган сайын электр зымдарын которуштуруп турууга аргасыз болушууда. Ошол эле учурда айыл жеринде шайлоочулардын саны аз болгондуктан добуш берүүгө залакасы тийбегендигин шайлоочулар айтышты. Шайлоонун жүрүү процесси болсо, бул ошол Баткен районунун жогорку зонасындагы 10 айылга кеткен электр линияларынан ошол кечээки кардан уланды билген. Бирок улам 15 мүнөт жарым сааттан свет электр энергиясы келип, багы жок болуп, генераторун улам жандырып, участкаларында ушундай бир ыңгайсыздык жаралып атат. Бул шайлоонун жүрүшүнө бир көп эле тоскоол болгон жок, бирок кайсыл бир деңгээлде бир ошол ыңгайсыздык жаралып атат. Баткен облусу боюнча 200 шайлоо участкасында шайлоо өнөктүгү жүрүп жатат. Жалпысынан 14 шайлоо участкасында буга чейин жергиликтүү кеңештердин депутаттарына шайлоолор өткөрүлгөндүгүнө байланыштуу. Бул участоктордо референдум гана өткөрүлүүдө. Нургазы Жайнаков, 7 канал, Баткен өкүлчүлүгү.